Мен Нишанов Аскарали Абдыгапарович. Менин мекеним Кыргызстан. Мен Кыргызстанда төрөлгөнүм үчүн өтө сыймыктанамын. Мен үчүн бул чөлкөм, бул өрөөн, бул жер, абасы, тоосу, суу ташы, өсүмдүктөрү, жаныбарлар мен үчүн бул дайым күч-кубат берип туручу элементтер. 2 уул 2 кызым бар. Балдарым бар мектеп курагында. Акырындык менен мына үй-бүлөнү багуу, үй-бүлөнүн камкордугун көрүү максатында мына жашоодо эмнени гана көргөн жокпуз. Талаалап да жүрдүк, окуп да жүрдүк. Азыр эми мына Кудай буйрса, туулуп өскөн айылыма, ошо туулуп өскөн районума, кыргыз элине кызмат кылуу максатында Кудай буйрса, чоң жолго аттанып атам. Мекеним Кыргызстан партиясын тандаган себеби биздин партиянын ичинде өзүнүн репутациясы таза, артынан сөз ээрчибеген депутаттар бар. Партиябыздын платформасында өрттөрдү кайра иштетүү өтө чоң деңгээлде каралган. Биз мына өрттөрдү мисалы алсак, кошуна өлкөлөрүбүздө 2007-жылы Тажик Республикасы Турцияга барып, мамлекеттик деңгээлде договор түзүп, өздөрүнүн цехтерин алып келип, азыр мына бүгүнкү күндө биздин өрттөрдү биздин базарлардан сатып алып, Россиянын бүт облустарына Тажикстандын продукциясы деп сатып жатат. Эмнегедир биздин колубуздан келбейт. Эмне үчүн? Сурооду мен көптөн бери өзүм берип жүрөм. Мына Кудайым бурса ойлоп турам, убакыт келди. Өрттөрдүн продукцияларын ушу партиябыздын колдоосу менен Кудайым бурса мен Баткен областына өрүктү кайра иштетүү, өрүк продукциялардан вареньяны, компотторду, данектерден, сөөктөрдү, майларды, ар кандай бир нече эмелерди түзсө болот. Мына Кудай буйрса биздин платформада турат. Ушуну мен өзүм колдоп, как Баткендин өзүнүн кулуну катары, өзүнүн уулу катары партиянын программасын ишке ашырууга өзүмдүн чоң салымды коссом деп турам. Жогорку Кеңешке депутаттыкка аттанып атат. Бир жакшы дубаңызды берсеңиз. Берем да. Силерге берет эдем. Элге кызмат кыла турган жигиттерден болгон, өмүрүңүздүн узун болсун, кызмат кыла турган жигиттерден болгонун элек. Мекенге илим билимимди, тажрыйбамды, энергиямды берүүгө дайым даярмын. Канат кагып, күйүп жанып, кадырыңа жетемин.